Саламатсыңарбы? Менин атым Жылдызбек. Бул семестрде дагы бир жолу сиздер менен чогуз. Бир сабак менен. Сабак негизи өзү EDX платформасында жарыяланган сабак. Power BI аркылуу датаны, маалыматты визуализация кылуу жана анализдөө деп которо тургандай сабак. Ошол сабакты кыскача эмне алабыз, кандай компетенцияларга жетебиз, ошону кыргызча түшүндүрүп кетүүнү чечтик. Сабактын алкагында эмнелерди үйрөнөбүз дегенден мурун бул сабактын актуалдуулугун мен бир аз баса белгилеп кетким келип жатат. Эмне үчүн бул учурда, азыркы учурда актуалдуу? Азыр бардык компаниялар, организациялар ошо маалыматты визуализация кылып, ошол анализдеп, ошол анализдерди өздөрүнүн чечимдеринде колдонуп, бизнесин өркүндөткүсү келет да. Мындай карап көрсөк, мындай учурдун талабы деп айтсак болот. Бир канча кылым артка барсак, мисалы, маалыматтын көлөмү, саны чектелүү болчу. Бир канча миң, бир канча миллион китеп бар болчу дүйнө жүзүндө, коомдо, ошону менен чектелчү. Келип жүрүп отуруп, маалымат күнүнө, саатына, минутасына өзгөрүп жатат. Мисалы, азыр эч таң калыштуу эмес, жөнөкөй гана окуучунун, студенттин компьютеринде, телефонунда гигабайт менен маалыматтар бар. Компанияларды айтпай эле коелу. Ошол компаниялар бизнесин андан дары өркүндөтүү үчүн, жок дегенде бизнесин жакшы башкаруу үчүн анализдер жүргүзө башташкан. Маалыматтарын анализдеп. Ал да жетиштүү болбой калды. Визуализация аркылуу чоң, эң жогорку жетекчилик. Бизге андай таблицалардын кереги жок. Бизге мындай визуализация кылып келе. Кыска, нуска, көрүнүктүү, бир караганда түшүнө тургандай отчеттер алып келе деген талаптар боло баштады. Кандайдыр бир учурда бул дагы жетпей калды да. Анткени алып келген отчет бир аздан кийин эскирип калып атат да. Бир PDF менен презентация, PowerPoint презентация менен алып келип отчет кылып жатышат, бирок ал ошол эле учурда соода жүрүп жатат, организация иштеп жатат, маалыматтар өзгөрүп калып жатат да. Ошол учурда секундасына өзгөргөн сайын жандуу түрдө алмаша турган дашборд деп коебуз, кандайдыр бир визуализациянын жолун издөө тенденциясы баштады. Ошол тенденцияны баштаткан алдыңкылардан болуп, ушул Microsoft'ун Power BI Desktop же болбосо Power BI сервис деп мына бул жерде силер көрүп турган алдыңкылардан болуп, мындан башкалар дагы бар. Айтсак болот, бул жерде эң негизги максат миллиондогон саптан турган маалыматтарды жыйнактап, жогорку жетекчиликке кыска нуска кызыктуу кылып визуализация кылып, бирок секунд сайын өзгөргөн сайын өзгөрүп турган жандуу дашборддорду даярдоо десек болот. Ошонун үчүн актуалдуу деп эсептейм. Андан кийинки кадамда биз маалыматты жанагы эки платформа аркылуу трансформация кылабыз, модельдейбиз, датаны оңдойбуз, түздөйбүз, тазалайбыз. Ар түрдүү жактардан келген датаны белгилүү бир маанилүү үстүндө иштей турган, эртеңки күн бизди туура эмес жака алып барбай турган, жаңылыш маалыматтарды бербей турган, жаңылыш отчетторду бербей турган абалга алып келебиз. Ошону трансформация жана модельдөө деген багыттардын астында үйрөнөбүз. Андан кийин датабызды даярдап алгандан кийин визуализациянын түрлөрүн, кайсы визуализация маанилүү, meaningful деп коебуз, жогорку жетекчиликке чечим алууга жарай турган, жөн гана маалымат бербестен эртеңки күн биздин бизнесибизди
өркүндөтө турган, эч болбосо бизнесибизди жакшы башкарганга жардам бере турган визуализациянын маанилүү болуусу үчүн эмнелерди кылабыз, кандай функцияларды билишибиз керек. Ошол боюнча бул сабактын алкагында үйрөнөбүз. Андан кийин Power BI сервис деп жазып койгондун себеби бул интернетке жарыялоо, бул жарыялоо үчүн бизге өбөлгө түзгөн сервис. Кийинки кадамда даталарды, ар кандай түрдөгү даталарды кошуп, Power BI сервис бизге ошол жерде жардам берет. Десктопто даярдап алгандан кийин Power BI сервис платформасында биз анын баарын интернетке жарыялай турган форматка алып келебиз жана планшеттерге, телефондорго ыңгайлуу, бардык жакта жарыялана турган ыңгайлуу, сапаттуу дашборддорду жарыялоону жана маалыматтарды бириктирүүнү лайв түрдө, жандуу түрдө биздин жетекчиликтерге, организациянын жетекчиликтерине жарыялоонун жолдорун сабактын алкагында үйрөнгөнгө аракет кылабыз. Кыскача ушул сабактын мазмуну ушундай деп эсептейбиз. Сабак менен чогуу биз менен болгула. Сабактын акырында болжол менен ушул компетенцияларга ээ болобуз деп үмүт кылабыз. Чоң рахмат көңүл бурганыңар үчүн.